достор, кайрадан эле мына сага рубрикасы силер менен көрүшүп жатканда абдан кубанычта. Жанымда бул пластиковый идиш менен телефон эмне байланышы бар деп ойлонуп жатсаңыздар, биз абдан пайдалуу нерсе жасайбыз бүгүн. Анткени биздин уюлдук телефонубуз биздин жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Телефонсуз биз жашай албай калдык. Ошондуктан ага дагы ыңгайлуу бир шарттар түзүп беришибиз керек. Мисалы үчүн аны мынтип кубаттап жатканда кээде кабелибиз жерге жетпей калат же дагы ушундай ыңгайсыз учурлар болуп калат. Ошондо телефонубузду кайда коерубузду билбей калабыз. Ошон үчүн биз момундай эле баарыбызга белгилүү болгондой эле бир таштандылардын бир маанилүү көйгөйү десек болот. Бир чоң бөлүгү ушул нерседен пайдалуу нерсе жасап чыгара алсак болот экен. Аны үчүн бизге момундай маркер керек, анан кайчы керек. Биз телефонубузду кубатташ үчүн кап жасайбыз. Келгиле анда чогуу жасайлы, карап туралы. Эң биринчи эле биз кандай кылып кесебиз, ошону чийип алышыбыз керек. Биринчи кандай узундугун каалап атасыңар. Мисалы менин телефонум мындай болуп турат. Ошого жараша мындай кылып ченеп алып, мынтип чийип алабыз. Түз чийгенге аракет кылабыз. Анан мындай төрт бурчтук чыгарабыз өйдө жакка. Өйдө көздү карай төрт бурчтук чыгарып алып, ушул чийген боюнча түз кескени аракет кылабыз. Мындай кылып кесип алдык. Мындай нерсе болду. Телефонубузду салып көрөбүз ичине. Анан кубаттагычыңардын көлөмү кандай болсо, ошону бул жерге коюп чийип алабыз. Мындай кылып кичинекей төрт бурчтук болду ичинде дагы. Аны болсо, мынтип кесип алабыз. Сайып көрөбүз. Өтөт экенби? Өтөт экен. Эми келгиле сайып көрөлү. Мисалы үчүн телефонубузду мындай кылып сайдык. Жакка салабыз. Шнурларын да ичине киргизебиз. Мынтип туруп коюп, мынтип электр тогуна сайып койсоңуздар абдан ыңгайлуу, жана телефонуңуз дагы коопсуз, жерде суудан дагы түшүп калыштан дагы коркунучу аз болот. Келгиле анда сайып көрөлү.